купли-продажи, и нужно аннулировать последующие правоустанавливающие документы. Мы видели, что там, кроме скамеек, двух скамеек, где сидят родители, щелкают семечки, больше ничего не было. Долгое время поднимался вопрос проблемы доступа. Второй этаж. Это здание, где находятся дети с инвалидностью. Да, там есть большие дети с инвалидностью. Их родители носят на второй этаж. У нас недоступный город. Много есть пандусов построенных, нормированных, ненормированных, но тот пандус, подъемник, который нужен к реабилитационному центру, сколько было акций, сколько поднималось этого вопроса? Нет ответа, тишина, никто не реагирует. Очень согласна, что дети с инвалидностью увеличивают число. Действительно увеличивается. Как мы начали работать, было 13 тысяч, сейчас 30 тысяч, в 2 раза увеличилось в республике. Насколько увеличиваются? Биз ошол маселени биздин колубузда технический паспорт деген, ошо юридический факт бизде так. Вот это здание трехэтажное, то есть оно более 10 лет просто стояло недостроено. Убагында ошо 2004 жылдан 2007 жылга чейин тактап айтканда ошол жанагы айтылган биздин улуу урматтуу мурдагы мэрлер тарабынан сатылган. Бул эми мындай ошол мезгилдеги чындыгында баягыдай тактоо же бюджеттин аз болгондугуна байланыштуу, ошол бюджетти толтуруу максатында бизге башка жол болбогондугуна байланыштуу ошол объектилерди негизи сатуу жолу менен бюджетти толтурса керек деп ойлойбуз. Биз бүгүнкү күнгө чейин иш алып баратабыз. Бирок кандайдыр бир себептерден соттук териштирүүлөрдө недостатка баягыдай документтер менен жетишпестик документтердин негизинде биз толук кайтара албай жатабыз. Анан жана сүрөттө көрсөтүлдү, жалпы эле ошол объект мурда бир эле единый катталып турган. Себеби мурда рандом деп туруп катталып турган, кийин жаңы рандом салынгандан кийин ал жер мындай бесхозный болуп калган үчүн алар сатылып, кароосуз калган үчүн сатылып, ар ким ар кандай пайдаланды. Мисалы өзүнүн багытында пайдаланган жок. Ош шаардык деп аталганы менен Түштүк регионунун 3 облусунан келет. Бул деген Ош облусу, Баккен облусу жана Жаңы Абад облусу, ошондой эле Ош шаарынын мүмкүнчүлүгү чектелген жана туасам айткандары кайрылышат. Биздин учредитель саламаттык сактоо министрлиги бизде баардыгы бекер, балдарга жетимиш ырайыпташтырылып, бирок негизинен койган жетишсиздигинен, ордун жетишсиздигинен биз баардыгын жаткызганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Күнүнө 70тен кем эмес баланы алабыз, бирок жакын жайгашкан балдар, мүмкүнчүлүгү бар балдар үйүнөн барып келип, ден соолугун калыбына келтиришет. Вернуть вот этот участок, вот эту салоновую территорию и все же как бы восстановить. 3 айдын ичинде иликтөө бүттү да. Ошо негизинен реабилитациялык центрдин жерлери мыйзамсыз сатылып кеткен боюнча иш жүзүндө мындай соттук териштирүү жүрүп, иштер козголгону менен иш жүзүндө мындай сатылган жерлер кайтпаган көрдүк. Эң эле чоң көйгөй бул мамлекеттик органдар менен иштешүү болду. Албетте, анткени ошол алардан расмий жооп күткөн бир аз көп убакыт алат. Жоопторду толук эмес болуп калат көп учурда.